компаниянын мөрүн антып жок кылуу керек. Юстиция министрлигинин буйругунун көчүрмөсүн аласыздар. Компаниянын мүчөлөрүнүн чечиминин көчүрмөсүн аласыздар. Ишеним кат ким ошол маселе боюнча кайрылып жатса. Башчысынын жана ишеним кат кимге берилсе, ошол адамдын паспорттарынын көчүрмөсүн, ошол кагаздын баарын топтоп туруп, райондук ички иштер бөлүмүнө барасыздар. Ал жерде лицензия жана уруксат маселелер боюнча атайын бөлүм бар. Ошол жердеги адиске, инспекторго кайрылып, кагаздын баарын жана мөөрдүн өзүн берип, ал адам ошол кагаздарды текшерет, ылдый жагындагы атайын элден жасалган бөлүмчөсүн айрып ыргытып, мөөрдүн кайра өзүн кайтарып берет. Андан соң силерге атайын кагаз берилет. Баланча компаниянын мөөрү жокко чыгарылды деп. Ошол кагазды алып, кайрадан Юстиция министрлигине кайрыласыздар. Анан ошол кагаз негизинде Юстиция министрлиги силерге күбөлүгүн берет.